Арыбаңыздар, эсиңиздердеби, биз Манас жана Ош аэропортторун Турциялык компания көзөмөлгө аларын баяндаган элек. Ал компания атандаштарга салыштырмалуу начар экендигин ошондой эле айтканбыз. 5 полетов в день. Из международных рейсов лишь полет в Стамбул. Учитывая, что заинтересованы были такие крупные аэропорты, как Мюнхен и Инчхон, то выбор, мягко говоря, не очевиден. Бир жума өтөрү менен биздин өкмөт ал инвесторлордон баш тартты. Манас жана Ош аэропорттору боюнча келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук камтыбагандыгына байланыштуу андан баш тарттык. Албетте, ар бир инвестор максималдуу түрдө пайда көрүүнү каалайт. Бирок биз дагы максималдуу түрдө элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Эл аралык практикада due diligence деген кызматташтык бар. Башкача айтканда, кандайдыр бир келишим түзүүдөн мурун компаниялар жана мамлекеттер болочок өнөктөштөрүн кылдат текшерет. Ырас due diligence жүргүзүү өкмөткө анчалык эле оор болуп атса, анда өкмөт ишин биз жеңилдетели. Казахстан намерен инвестировать в строительство новой гидроэлектростанции на территории Кыргызстана. Камбартинская ГЭС-1 позволит накапливать почти 9 миллиардов кубометров воды и позволит устранить возможные риски энергодефицита в будущем. Ушул жылдын май айында Касым-Жомарт Токаев Камбарата ГЭС-1ге каражат бөлөрүн билдирди. Бирок ушул аптада Казарман ГЭСинин каскадын куруу боюнча меморандумга кол коюлду. Казахстандык Orient Trade Investment Company деген белгисиз компания менен кол коюшту. Бул туурасында Кыргызстандын интернет басылмасы Минтип жазууда. Казакстандык интернет маалыматтарда мындай аталыштагы компания 6-10 жумушчусу бар чакан ишкана экени айтылат. Ал былтыр катталыптыр. А негизги ишмердиги ар түркүн товарларды сатуу боюнча агенттик деп жазат Спутник. Спутник басылмасы компания тууралуу суроолорду электростанциялары ишканасына жөнөтүп, аталган мекеменин сайтынан кабар өчүрүлгөнүн ачыктады. Инвестор 4 объекттен турган долбоорду эки тарап 5-6 жыл ичинде бүтүрөөрүн макулдашты. Алар Алабугин ГЭСи, Карабулун ГЭС-1, Карабулун ГЭС-2, Тогуз-Тороо ГЭСтери, Каскадтын жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватт. Курулушка 1 миллиард доллардан ашык каражат керектелет. А бул жаңылык 24 KG сайтына чыкты. Аталган сайттын журналисттери белгисиз компания жөнүндө суроолорду узатышты. Соода тармагына адистешкен казакстандык жеке компания кантип эле ири ГЭСти ишке ашыра турганы электр станцияларында жооп бербептир. Биз казакстандык фактчек KZ өнөктөштөрүбүз менен байланыштык. Алардын жөнөткөн маалыматы мына. Алдын ала төлөмдөр да, сот да жок, эч нерсесиз компания. Байланыштарды талдоо бизди казак миллионери Бакытбек Байсейитовго алып барды. Эмесе схеманы карайбыз. Orient Trade Investment компаниясынын негиздөөчүсү болуп, Orient Invest Limited жеке компаниясы саналат. Ооба, байланыш акционердик коом Orient Investment тобуна алып келет. Акционердик коомдун кожосу Байсейитов Бакытбек экен. Быйыл ал Forbes KZ сайтынын версиясы боюнча эң бай делген 50 казакстандыктын катарына кириптир. Анын байлыгы 250 миллион долларды чапчыйт. Негизги бизнеси банк борбордук кредит. Bloomberg басылмасында банк тууралуу макалада ишкер Бекжан Кулбаевдин борбордук кредит банкынын көз боомчулук менен бизнес жүргүзүү тууралуу айткандары келтирилген. Банк болсо айыптын баарын четке кагаптыр. Банктын акцияларынын баасы Казакстандык биржасынын маалыматы боюнча 210 миллион долларды түзөт. Сөздүн жыйынтыгы, биринчиден Бакытбек Байсейитовдун бүткүл бизнесинин көлөмү Forbes журналынын баалоосу боюнча 250 миллион долларды түзөт. Казарман Каскад ГЭСин курууга кеминде эле 1 миллиард доллар керектелет. Анығында, анын компаниялары да инвестиция тартууга өзү муктаж экен. Анда бизге ортомчулардын не кереги бар? Эмнеге казак өкмөтү түзмө-түз инвестиция салбайт? Экинчиден, биздеги маалыматтар боюнча Orient Trade Invest компаниясы өзү эле абсолюттук таза компания. Милдеттенмеси боюнча кандай жооп берери белгисиз.
Как дела у тебя, мальчик? Хуёво, денег нет. Чего? Хуёво, денег нет. Үчүнчүдөн, эң кокуу жери. Бакыт Байсеитовдун компаниялары ГЭС куруп же дегеле бир дагы электростанцияларын курбаптыр. Эч качан башкарууга да катышпаптыр мурда. Бирок Русгидронун да тарыхын унутпашыбыз керек. Анын бир жылдык кирешеси эле 7 миллиард долларды түзөт. Ал профилдүү да, ири да көлөмдүү. Бирок жогорку нарын ГЭС каскадынын курууну өздөштүрө алган жок. Эске салсак, 2012 жылы Кыргызстан менен Орусия Камбар-Ата 1 ГЭСин жана жогорку нарын ГЭСтер каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Бул ири долбоорду орусиялык Русгидро ишке ашырмак. Бирок иш создугуп, долбоордогу иштер ордунан жылбай калганда 2016 жылы Кыргызстан макулдашуудан бир тараптуу чыгып кеткен. Биз due diligence, башкача айтканда, текшерүүнү кылышыбыз керекпи, жокпу, комментарий жазыңыздар. Сизге эмне жагат? Дагы эмне кошолу? Пикир калтырыңыз. Барыңыздар менен кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин иликтөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.